Аркайган алато жерине степ бийлап, ак калпак кыргыз көп аллаш элине степ бийлап. Манасчылык өнөр үчүн өзгөчө тарыхый окуя болоору күтүлүүдө. 12 ноябрда Бишкектин Борбордук аянтында Дөөлөт Сыдыков манас айтып, ал Гиннестин рекорддор китебине киргени турат. Бул үчүн ал бир тамчы суу ичпей, тамак жебей, дааратканага да барбай 12 саат бою тынбай манас эпосунан үзүндү айтуусу күтүлүүдө. Бул үчүн Борбордук аянтта атайын айнектен боз үй тигилет. Боз үй 6 мүнөттүн ичинде өйдө акырындык менен өйдө көтөрүлөт ушул боз үй. Анан 5 метр бийиктикте көтөрүлгөндөн кийин анан ичинде манасчы айтып берет да. Бул бүт баарына көрүнүп турат. Анан бул жерде атайын ушул убакыт сааты көрсөтүлүп, таймер канча саат айтты кете берет. Анан манас токтогондо бул токтойт. А бул жерден болсо онлайн көрсөтүп турабыз, түз эфир үзбөй. Мындай саамалыкты ишке ашыруу идеясы жөн жерден келип калган жок. Манасчы Дөөлөттүн түшүндө аян берилген. Андан соң ал уюштуруучуларга кайрылган. Иш-чаранын максаты жөн гана эпосту Гиннес китебине каттатуу эмес, Борбордук аянтты аруулантуу. Гиннестер рекорд китебине киргенден кийин буга чейин дагы мисалы якуттар 4 саат 26 секунд баягы өздөрүнүн частушкасын айтып катталгандар болгон экен. Анан азыр биздики бул манас бир гана кыргыз элине таандык, кыргыздар гана манас айтат. Анан муну менен катталсак биз 130 тилге ошол эмени которот да. Баягы биз эмне үчүн манас рекорддор китебине эле катталып коесуңар деген маселени көп коюп атпайбы? Бул жерде дүйнө жүзүнө манасты жайылтуу десек болот да. 130 тилге которулуп, ошол башка мамлекеттагы кыргызды ушундай манас бар экен деген нерсеге алып келүү деген жакшы ниет болуп турат. Дөөлөт Сыдыков буга чейин 12 сааттан да кыйла узак убакыт бою манас айткан. Адатта манас эпосунун бардык бөлүгүн баяндоо үчүн 7-8 сутка убакыт керектелет. Ал эми 12 саатка манастын балалык чагы жана тайтооруну чапканына чейинки мөөнөтүн сыйдырууга болот экен. Учурда Дөөлөт Сыдыков бул үчүн өзүн бардык жактан даярдоодо. Буга чейин деле биздин Дөөлөт Сыдыков манасчыбыз 12 саат андан ашык айткан күндөр да болгон экен, тынбай, токтобой. Анан Кудай буйрса жакшы ниетте турабыз. 12 ноябрь күнү 13-үндө караган күнү Кудай буйрса Гениске ошонча видео тартылып, үзбөй түз эфирде мына 7-каналда Кудай буйрса көмөк көрсөтүп жардам беребиз деп турушат. Иш-чара дарыгерлердин көзөмөлүндө өтөт. Ошондой эле манас айтаардан мурда жана айтып бүткөндөн кийин андан каналаары күтүлүүдө. Себеби бул алдыдагы иликтөөлөр үчүн чоң тема дешет уюштуруучулар. Уруңан кыргыз эмеспи, ала тобашын жер кылдым. Жер деген кыргыз эмеспи, телегейин тең кылдым. Манас айтууга кызыккандар Борбордук аянтка келип онлайн видео аркылуу көз чаптыра алат. Ал эми Борбор калаага келүү мүмкүнчүлүгү жоктор теледен же интернет тармактарында көрө алышат. Иш-чараны башынан аягына чейин түз эфирде үзбөй тартып чагылдыруу укугу бир гана 7-каналга берилген. Бул үчүн 7-каналдын YouTube жана Facebook баракчаларына катталуу керек. Айдай Ташыбекова, Улукбек Абдиев, 7-канал, Бишкек. Кадимки дейден барлап, эскиси түшүүбесине кадаңкы